Өлкөдө ишкердикти өнүктүрүүдө тоскоолдук кылуучу көптөгөн себептер бар жана биз ал тууралуу дайыма ачык айтып турабыз. Бизнеске мурдагыдай эле контролдоочу жана укук коргоо органдары күчтүү кысым көрсөтүүдө, алар бюрократиялык жол жоболорго, фиктивдүү жана ойлоп табылган текшерүүлөргө жана кылмыш иштерине жамынып алышып, бизнесмендерден акча, пара жана бизнести, алардын бизнесиндеги үлүштү талап кылып жатышат. Мындай факторлар тилекке каршы бар. Көзөмөл жана укук коргоо органдары тарабынан укуктарды жана мыйзамдуу кызыкчылыктарды бузуу системалуу мүнөздү алып жүрөт. Статистикалык маалыматтар көрсөткөндөй, өткөн 5,5 жылда ишкердиктин субъекттерине жана инвесторлорго карата укук коргоо органдары жана мамлекеттик кызматчылар тарабынан мыйзамсыз аракеттер фактысы боюнча 247 иш козголгон жана кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталган. Бул цифра анча деле чоң эместей көрүнөт, бирок кылмыштардын бул категориясы ачык көрүнүп тургандай жабык мүнөздү алып жүрөт. Көпчүлүк учурларда укук коргоо органдарынын өздөрү тарабынан ишкерлердин укуктарын бузууга тиешелүү иш болсо, алар укук коргоо органдарына кайрылуудан коркушат. Ушуга байланыштуу аларга карата мыйзамсыз жасалган аракеттер жөнүндө ишкерлер унчукпай отурууга мажбур болушат. Мен белгилеп өткөн катталган 247 иштин болгону 15%, башкача айтканда болгону ар бир 6-чы иши сот органдарына карап чыгуу үчүн жөнөтүлгөн. Калган жазык иштери токтотулган же азыркы учурга чейин аягына чейин чыгарылган эмес. Бул болсо көзөмөл жана укук коргоо органдарынын айрым кызматкерлери жана жетекчилери бизнести талкалап жаткан, өздөрүнүн кызматкерлерин жашырып жаап жатканын күбөлөндүрүп турат. Укук коргоо системасынын айрым кызматкерлери жана жетекчилери өздөрүн кудай сезишет. Мен андай эмес деп айтат элем. Мыйзам алдында бардыгы бирдей жана бардыгы мыйзам бузгандыгы үчүн бирдей деңгээлдеги жоопкерчиликке тартылышат. Өзүнүн кызыкчылыктарын мамлекеттик иштен жогору коюу менен мындай кызматкерлер өздөрүн мамлекетке жана өз элине каршы коюшат. Биз ага жол бербейбиз. Аны менен укук коргоо органдары тарабынан бизнестин артынан түшүүнүн жыйынтыгы, эреже катары иштин процессуалдык жыйынтыгына көз карандысыз түрдө талкалагыч мүнөзгө ээ болот. Ишкердиктин субъектилеринин маалыматтарына ылайык кылмыштык куугунтуктун натыйжасында алардын бизнеси толук же бөлүгү менен талкаланат. Жыйынтыгында ишкердиктин субъекттери өзүнүн ишин токтотушат, ал эми катардагы кызматкерлер ишин жоготушат.